Талас жергесине кош келипсиңер. Келдик. Кандай келип алдыңар? Жакшы келип алдык. Келгениңизге 3 күн болуп калды. Даярдан таза бир союңла. Жакшы жайгашып алдыңар, аттар жакшы. Аттарыбыз жакшы, жатаканабыз жакшы, бүт жакшы тылып салышты. Аттарыңар баягы жолдон жакшы эле келиштиби? Жакшы келди. Өтө кыска жакшы келип алдык. Жакшы. Достук командасы мына Кыргызстанда лидер командасыңар, бул жолу даярдыгыңар кандай болуп атат? Даярдык мурдагыдай эле. Аттарды чогулганыбызга бир айдан ашып калган. Арада бир үйгө барып келдик. Жакшы эле даярданып келдик буюрса. Баягы оюн болот, болбойт деп аткан учурда Ошо болбойт деп аткан учурда үйгө барып бир 5 күн ушундай эс алып келдик. Андан кийин сбордо элесиңер. Андан кийин сбордо даярданып таза. Канча жолу тренировка жасадыңар? 2 жолу жасадык. Ат менен. Экөөнү тең Бишкектен да? Экөөнү тең Бишкектен ат менен жасадык. Уже кайсы жигит кайсы атка отурары белгилүү болуп калды да? Ооба, баардыгы белгилүү болгон. Ар ким өзүнүн атын даярдады. Манас бул жолу көпчүлүк эле баягы Манас кайсыл атты минет деген сурооду да. Кайсыл атты минген атасың? Бул атты ошо мине турган атыңды алгачкы жолу же буга чейин минип жүргөнсүңбү? Мине турган атым жаңы ат. Буга чейин чабылган эмес. Ноорузда даярдап атканбыз. Ноорузда мен жок. Балдар чабышты. Мен буюрсам онусунда өзүм чабам. Жаңы ат ал. Буга чейин Тайгазанга чабылып жүргөн ат беле Жок, ал? чабылган эмес. Ал атты кандайча тандап калдыңар? Ал ат биздин тренировкабызга келип калды. Тренировкабызга Бекназар, Рома деген балдар бар. Ошолор алып келип, ушул жерде минип көрүп жактырып калдым. Ошол жерден сатып алдык аны. Манас сен баягы өзгөчө аттарды чабасың да, көбүнчө ылдам. Анан бул ат ошол аттардай элеби же айырмасы барбы? Бул ат деле ошо ылдам, анан кичине коёт экен. Анан акылдуу экен. Буюрса эми азыркы оюндарда болсо да, кийинки оюндарда ошолордой эле болсо керек. Эми такшалып келип атат да буюрса. Өзүң тарбиялап аласың да калган. Тарбиялап, такшалап алабыз буюрса. Жакшы. Достуктун курамы өзгөргөн жок да, мурунку эле курам. Ошол бойдон ооба. Жолдош келген ортого. Өзүнүн ордуна. Жакшы. Манас көрөрмандарга эмне айтабыз? Буюрса оюн болгон атат. Оюн болот, буюрса кызык болот. Буюрса намызла күчтөнүп келген да, ЖКЧ чемпион болобуду. Мурда 2 эле команда Лидер болуп турчуңар эле. Азыр 3 команда болуп калды. Азыр бул жолу кызыгыраак болот эми буюрса. Бул жолу баягы намыстан дагы сүрдөп турсаңар керек, кандай болот намыс? Балким күчтүү болуп кетеби дегендей. Азыр эми эл деле айта албай атпайбы, эмне болот? Буюрса күчтүү болуп мусунда. 3 команда лидер болуп калды. Сарыжан дагы күчтөнсө, мисалы 4 команда лидер болуп турса деле, элге деле кызыктуу болот, бизге деле кызыктуу болот. Анан Норуздагы оюнду көрдүң да, Манас баягы 12 команда болуп кетти да, жогорку лигада. Ошол 12 команда болгону туура экен? Бул туура чечимби же 6 эле команда мурдагыдай эле? Эми команда көбөйүп кетсе деле бир эсеби жаңы аттарды үйрөткөнү бир эсеби жакшы экен. Анан негизи 6 команда болсо кичине оюн азыраак болот, ошол жери жакшы. Баягы башка слабыйраак командалар жем болуп кеткичекти, 6 команда деле туура го дейм. 6 команда деле туура, эми ар ким өзү теңеме ойногон жакшы да. Оюн кызыктуу болот. Жакшы. Анда алдыдагы оюндарга ийгиликтерди каалайбыз. Мана сен Таласта да көрөрмандарың көп экен, көрүп атасың. Жакшы оюн күтөбүз анда силерден. Аракет кылабыз. Рахмат жоң сизге да.